Саламатсыздарбы, түз эфирде кабарлардын жыйынтыктоочу топтому, аны менен мен Айдина Досумбетова тааныштырам. Бүгүнкү чыгарылышта. Ошто 3 кабаттуу үй юридикалык ээлери менен азыр жашап жаткандардын ортосунда талашка түштү. Биз кантип ушул үйдү жаштарга ушул статьядан ушундай статьяга келтирип алып, аны биз кантип чыгабыз? Ошто айыл чарбасына арналган жибек жолу 2015 жарманкеси башталды. Ургума кара кылтыры менен арпашалы өзүмүз өзгөндүк, натуралды өзгөндүк. Баткенде аскерлер Орусияда өтө турган танк биатлонуна катышуу үчүн машыгуусын баштады. Кыргызстан Кумтөрдөгү алтын ишканадан көргөн пайдасы 20 жылда 2 миллиард 715 миллион доллар болду. Бул тууралуу бүгүн парламентте маалымат берип жатып, Кыргыз алтын ишканасынын жетекчиси Токон Маматов билдирди. Анын айтымында аталган сумманын 1 миллиард 50 миллион доллары мамлекеттик бюджетке түшкөн. 20 жыл аралыгында жалпы киреше сумманын ичинен 856 миллион доллар салык түрүндө, 133 миллион социалдык фондго, 518 миллиону кыргызстандык кызматкерлерге айлык маяна, 699 миллиону ар кандай сатып алуулар аркылуу түштү. Экс-баш прокурор Аида Салянованын күйөөсү Бакыт Абдыкапаровго кылмыш жаза кодексинин көз боюмчулук беренеси боюнча айып тагылды. Бул тууралуу Азаттыкка УКМКнын басма-сөз кызматынан кабарлашты. Бакыт Абдыкапаровго январь айында кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана мамлекетке өзгөчө ийри зыян келтирүү беренелери боюнча кылмыш иши ачылган. Абдыкапаров өзүнө тагылган айыптарды четке каккан. Былтыр 20 декабрда УКМКнын бир канча кишиден турган топ тазалык ишканасына козголгон кылмыш ишин кыскартып беребиз деп алдоо жолу менен 50 миң доллар акчаны алганы кабарланган. УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов Азаттыкка күбөлөрдүн баары алардын арасында Бакыт Абдыкапаровдо болгон деп көрсөтмө беришүүдө. Учурда иликтеп жатабыз деп билдирди. Ошто 3 кабаттуу үй юридикалык ээлери менен азыр жашап жаткандардын ортосунда талашка түштү. Союздан кийин бүтпөй ташталып калган имаратты 2005 жылдан бери ээлеп жашагандар өздөрүн үй ээси деп эсептешет. Бирок аларга үйдү бошотуп коюу талабы менен бир нече жолкоо берилген эскертүүлөр кыжалат кылууда. Же болбосо 70 миң акш долларына сатып алуусун суранышкан. Бүтпөгөн үйдү оңдоп түзөөдөн өткөрүп 10 жылдан бери жашап баш калкалап келаткан тургундардын нааразылыгын кабарчы угуп келген. Өздөрүн үй ээси деп эсептеп келген Оштогу Рыспай Абдыкадыров көчөсүндөгү 195-үйдүн жашоочулары бүгүн маалымат жыйын өткөрүп, турактары талашка түшүп жатканын айтып даттанышты. Жашоочулардын айтымында алар жашап жаткан үй 1990-жылдары түшүп, Союз урагандан кийин бүтпөй ташталып калган имарат болгон. Ага 2005-жылы жибек комбинатта иштеген 18 үй бүлө келип, өз алдынча баш калкалап калышкан. Андан бери ээлери чыккан эмес. Эми гана үй оңдоо түзөөдөн өткөндөн кийин ээси чыгып бошотуп койгула деген талап коюлуп жатат. 3 подъезди арак завод билерке. Мурунку Союзчудагы арак завод, мясокомбинат, жана агропром үйү болгон. Ошо эмне кылгандары? Бирок негизинен агропром үйү болгон. Булар негизинен адамдардан акча жеш үчүн 6-6дан кылып туруп бөлүп туруп ар бирден акча салыш. Силер бирден чыгышыңар керек. Же болбосо 500 миңден 70 миң доллардан акча төлөшөөр, анан кийин жашагыла деп атат. Биз кантип ушул үйдү жаштарга ушул статьядан ушундай статьяга келтирип алып, аны биз кантип чыгабыз? Жашоочулардын билдиришинче, алар көчүп келген жылы эле тиешелүү кызматтарга кайрылышкан. Президентке чейин кат жолдошуп, өлкө башчыдан имаратты бүтүрүп жашай бергиле деген жооп келет. Андан көп өтпөй 2006-жылы Ош шаардык мэриясынан үйгө расмий юридикалык адрес берүү боюнча токтом чыгып, алар жашаган үй 195Г деп катталат. Бирок үйдү талашып жаткан тарап 195Е деп катталган дарек менен эскертүү берип, бошотуп коюу талабын коюп жатышат. Ошондо бизге 195Г болуп берилген. Эми ал учурдан суу өтүп кетиптир, башкалар болуп калыптыр, бирок ошол эле работниктер иштейт азыр муниципальныйда. Көчүп кеткен эмес, Марста эмес. Эми номерди өзгөртүп атат. Каалагандай кылып атышат. Эмне үчүн билбейбиз. Башынан бери эле теплоснабжение баягы эмеге, отопленияга 195Г деп тапшырабыз төлөмдөрдү. Бирок кандайдыр неменен 2011-жылы мына үй бүттү го.
Тетиге немеге жабыркаучуларга берилген үй 11-жыл бүткөн. 12-жылы ошолорго 195 деп берилген. Ошолорду бизди эми ошо Кошак Сатаровдун айтышы боюнча мына жерде 6-7 жыл бар. Алардан 100 миң деп, 200 миң деп, 300 миң деп өзүнүн ишин бүтүрүп алып, аларга документ кылып берем деп жалгандан. Еще неме силерди жакшы дагы силерди слава рахмат дегиле 195 мен силерди жармаштырып койдум деп наркы үйгө жармаштырып койгон. Сөз болуп жаткан үйдүн жашоочулардын айтымына караганда 2012-жылы сот алар жашап жаткан үйдү 195 Г деп тааныган. Бирок талашып жаткан тарап жашоочуларды сотко бергенде сот 2012-жылдагы чечимди жокко чыгарып, үйдүн дарегин 195 Е деп тапкан. Муниципалдык мекемеге барганыбызда биздин 195 Г мына ушул үй деп туруп, мына азыр үйдүн немесин көрүп турасыңар өзүңөр. Мына сүрөттү. Ушуну 18 үй биле ушул жерде жашайт деп неме кылышып атат. Эми өз көргүлө бул жерде котельный бирдеке болуп башталган дагы бүтпөй калган, бул дагы калып кеткен. Мүмкүн ошол үйлөрдүн котельный немедир. Бу жерде адам эмес, иттер дагы жашабаса керек. Маселенин чын төгүнүн билүү үчүн биздин чыгармачыл топ аталган үйдүн юридикалык ээлерине кайрылып көрдүк. Сураштырсак, сөз болуп жаткан үй эт комбинатына караштуу Келечек акционердик коомуна тийиштүү экен. Жогоруда айтылган 3 ишкана 6дан батирге ээлик кылат. Алардын өкүлдөрү биздин суроолорубузга жооп берүүдөн баш тартышты. Ош шаарындагы мамлекеттик жер каттоо кызматынын берген маалыматына караганда 2009-жылга чейин аталган үйдүн дареги расмий катталган эмес. Тактап айтканда сөз болуп жаткан үйгө ага чейин номер берилген эмес. Азыркы учурдарда мына архивный делода Ао Келечектин намында турат катталыпчы. 2009-жылдын 17-июнунда Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгы тарабынан адрес берүү боюнча олор кайрылган экен. Biz arxivный данный боюнча тактадык бул жерде. Тактасак ошол мезгилде Абдыкадырова 195 Е деп справка берилген. Ошондо бизге келип, ошондон бери 195 Е деп катталып турат. 195 Г деп справкада жок, башка данный бизде катталган эмес. Бирок жашоочулар ал жердеги турактардын дареги алфавит боюнча катар менен кеткен. Ортодо Г тамгасы аттап кетчү эле. Алар документти жасалма жасап, менчиктештирүүнүн амалын кылып жатат деп эсептешүүдө. Азыркы учурда эки тараптын маселеси сотто каралып жатат. Ал эми 2005-жылдагы өлкө башчысынын факсы ошол кездеги кызматкердин азыр жоктугуна байланыштуу жашоочулар аны далил катары колдоно албай жатышат. Назгүл Ахунова, Самат Пратов, Ынтымак. 18 февралда Минскиде өлтүрүлгөн Алмамбет Анапияевдин жан сакчысы делген Гүлжигит Абилазизов милицияга берген көрсөтмөсүнүн видео тасмасы жарыяланды. Анда 25 жаштагы Гүлжигиттин өзүнүн Анапияевдин колуна кантип барып калганынан тартып, акыркы жашаган жеринен кантип качып чыкканына чейин айтып берген. Абилазизовдун айтуусунда Анапияев өлтүрүүлөрдүн алдында ал жашаган үйгө 3 киши келген. Алардын бири 50-лөрдөгү киши, экинчиси Айбек аттуу жалпы тааныш адам. Үчүнчүсү Кавказ улутундагы киши болгон. Абилазизов өзү Анапияев кантип кийим колду болуп өлгөнүнүн кабары жоктугун айтат. Анын берген көрсөтмөсү боюнча кишилер келгенде Анапияев аны чыгарып жиберген. Ошентип таң аткыча подъездеги тепкичте отуруп келген коноктор кеткенден кийин гана үйгө кирип Анапияевди таппай калган. Айбектен баратын да туалыпчы. Не кылат деп турсам, аягы ачкыча киши эч жакка барган жок. Буруп да барган жок. Эшикке чыгуу эле тез болсо эле машинанын артында отурду. Ошо Айбектин машинасында отурду. Аны дегечи. Айбектин машинасы ошондо забор отурду дагы. Демалда баягы сакал экөө эки жагы чыкты. Эки жагы буруп кетип өлүм кетти да. Абилазизов Алмамбет Анапияевдин жакын жан жөкөлөрүнүн бири болгон. Ал Крим-Төбөлдүн өлүмүнө чейин Анапияев менен бирге жүргөн. Бул тууралуу Анапияевдин жактоочуларынын бири Данияр Маманов билдирген. Буга чейин милиция Абилазизов Манас аба майданына учуп келгенде колго түшүрүлгөнүн кабарлаган. Бирок Ички иштер министрлигинин башчысы Мелес Турганбаев ал өз эрки менен келип көрсөтмө берип жатканын маалымдады. Мен ошол жерде бирөөгө арманымды айтайын деп айта албайм да. Иле албайсың азыр. Не кылышты билбейм, нары болсам, бери болсам. Мен ойлодум да. Же ошо Москвадан мен качпаганда же ошол жактан келбегенде мен же ошол жактан өлтүрүп коет элем. Же Кыргызстанга келгенде Кыргызстандан өлтүрүп коет элем ошол жактан келгенде. Анан кой дедим да ана. Кыргызстанга барып келгенде айтайын деп ойлодум.
Гүлжигит Абилазизов кече 25 февраль күнү милицияга өз каалоосу менен кайрылган болчу. Эске сала кетсек, кылмыш дүйнөсүнүн төбөлдөрүнүн бири катары таанылган Алмамбет Анапияев 18 февралда Беларусь борборунда киши колду болгон. Анын адвокаты Гүлжигит Минскиге Анапияев менен чогуу барганын, бирок ал киши колду болгондон бери дайыны чыкпай жатканын айткан болчу. Алмамбет Анапияев бир топ оор кылмыштарга шектелип, 2011 жылдан бери Интерпол аркылуу издөөдө жүргөн болчу. Кыргызстандык дыйкандар быйыл өкмөт тарабынан бөлүнө турган 5 миллиард сомдун насыя алмакчы. Бул каражаттын ичинен 2 миллиард сомду бөлүштүрүп берүү милдети Айыл банк ачык акционердик коомуна тапшырылды. Мекеменин директорлор кеңешинин төрагасы Кайрат Маматовдун айтымында каражаттын калган бөлүгү башка банктарга бөлүнөт. Өкмөт кредитти берип баштоо боюнча азырынча токтомго кол кое элек, бирок жакынкы күндөрү башталат. Быйыл кредитти берүү тартибин жаңылап жана катуулатууну сунуштап жатабыз. Орто эсеп менен ар бир дыйкан 500 000 сом кредит алса болот. Ал эми каражатты кайтарып берүүдө эч кандай жеңилдиктер каралбайт, деди Маматов. Теманы улай айыл чарба өндүрүмүн жана өсүмдүктөрдү коргоочу түркүн каражаттар, сапаттуу үрөндөр, жер семирткичтер жана башка дыйканчылыкка зарыл каражаттар. Булардын баары бүгүн башталган Жибек жолу 2015 деген аталышта жарманкеде коюлган. Андан тышкары түшүм жыйноочу 30дан ашуун техникалык көргөзмөсү бар. Жарманкенин алгачкы күнү кийинки материалда. 25 жылдан бери дыйканчылык менен алектенген Хасанбай Алтымышбаев Жарманкеге Өзгөн районунан келген. Ал өзү эккен күрүчтүн 3 түрүн көргөзмөгө коюп, башка дыйкандарга анын сорттору, эгип кароо жолдорун түшүндүрүп жатты. Ургум кара кылтыры менен арпа шалы өзүмүз өзгөндүк, натуралды өзгөндүк. Буларды башкада алып келгенбиз, буларды ысыкка чыдамлуу навда булар. А болмасам берегилер ысыкка чыдамайды. Ишкесин мас яхшы. Endi bu gektariga yaxshi qarasak 3 tonna guruch olamiz. Gektaridan 3 tonna guruch shalimas. Bora chempionlar 4 tonna ham keltiradi. 120 kunda pishadi. Mana chempionlar 150 kunda pishadi. Мындан сырткары жер жемиштердин бир канча түрүнүн уруктары коюлган. Алардын арасында Голландиядан алынып келинген бадыраң уругу да бар. Анын бир эле кутудагы сортуна карап 1700дөн 3000 сомго чейин. Ошентсе да буга кызыккандар көп. Бир кутудагы урук 4 сотук жерге эгилет. Жакшы караган дыйкан андан 40 тоннадан ашуун түшүм алса болот. Сапаттуу, үрөнү көп, түшүмдү көп алчу, көп берүүчү бул бадырың болот. Бул фирмада көптөгөн түрлөрү бар уруктардын. Сорт жана гибрид болуп бөлүнөт. Сорту бул жылда урук алып, үрөн алып кайрадан эксе болот. Бул гибридте бир жылда өзүндө канча түшүмдүүлүгү болсо ошонун баардыгын берип бүтөт. Кийинки жылы урук алса болбойт булдан. Негизинен бир пачкасында 1000 штук болот. Жарманкеде айыл чарба өндүрүмүн жана өсүмдүктөрдү коргоочу түркүн каражаттар, сапаттуу үрөндөр, жер семирткичтер, тамчылатып суугаруу системасы, шаймандар жана башка дыйканчылыкка зарыл каражаттар сунушталды. Быйылкы иш-чарада жылдагыдан өзгөчөлөнүп, Орусия жана Белоруссиянын техникаларынын сүрөт көргөзмөлөрү коюлган. Дыйкандар атайын адистерден техникалар тууралуу маалымат ала алышты. Техникалардын 30дан ашуун түрү сунушталган. Алардын арасынан жүгөрү жыйноочу жабдыкка талап жогору болду. Анткени буга чейин мындай аппарат Кыргызстанда болбогондуктан түшүм жыйноо бир топ эле кыйынчылыкка турган. Переработка кылып, данын өзүнчө алып, силосун кийин жерге көмүп коюп, баягы советтер союзунан алып, анан малга берет да. Азыр элдер уже дыйкандар эми өнүгүп баратат десем болот да, мисалчы. Эми бул убакыт бир орунда турбайт да. Ошол дыйкандардын уктаачылыгына биз дагы ошо жооп бергендей кылып атабыз да. Дыйкандарга көмөк көрсөтүү максатында өткөрүлгөн иш-чарага Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынан келген дыйкандар катышууда. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден тартып, экспорттолгон товарлардын сапатына болгон талап жогорулайт. Мындан улам дыйкандарга көмөк көрсөтүшүбүз керек дейт уюштуруучулар. Россия Казакстанга сатыш үчүн бизге аны көлөмү керек, анан сапаты керек. Ошон үчүн мына мындай көргөзмө ошолорго жардам көрсөтөт. Ошондой мындай сапаттуу үрөн башкаларны көрсөтөт да, мүмкүнчүлүк берет ошо дыйкандарга алып ошону өнүктүрүүгө.
Жарманкенин биринчи күнүндө эле залдын биринчи, экинчи кабатына эл батпай жатты. Ар бир катышуучу куру кол кеткен жок. Бул жолку иш-чарада дыйкандар сатып алууларды гана жүргүзбөстөн түшүм алуу боюнча кенен маалымат ала алышканын айтышат. Овошуларды кантип дарылаш керек. Көбүнчө биз айыл жердегилер курттарга жем кылып, агород эгип алып кыйналып калат элек. Бүгүн дарылар менен абдан тааныштык. Эми айылдагы элет жериндеги аялдардын баарына түшүндүрүп кетебиз. Түшүндүрмө баракчаларын алдык, китептерин алдык. Бүгүн башталган көргөзмө 3 күнгө чейин уланмакчы. Бул иш-чара биринчи жолу 2014-жылы бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдардын көмөгү менен уюштурула баштаган. Быйыл 11-чи жолу өтүп жатат. Ага Кыргызстан, Орусия, Голландия, Туркия, Италия, Франция, Түштүк Корея, Иран жана башка өлкөлөрдөн 30дан ашык ишкерлер катышууда. Мырзайым Жаныбек кызы, Адина Досумбетова, Надырбек Боронбаев, Ынтымак. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги учурда өз мекенине келип жаткан кыргызстандыктардын санын тактап анализ жүргүздү. Анда өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу Кыргызстанга кайткан жүргүнчүлөрдүн саны 20-30% чейин көп экени аныкталган. Буга авиабилеттердин баасынын арзандыгы жана патент мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу чек арадан өтүп келүү максаты себеп болушу мүмкүн. Мындан сырткары Тажикстан жана Өзбекстандын Кыргызстанга жакын аймактарында жашаган жарандары билеттин баасы өз өлкөсүнө караганда арзан болгондуктан Ошко учушууда. Коргоо министрлигинин аскер кызматкерлери Баткен районундагы 630 аскер бөлүгүнүн окуу таласында Орусияда өтө турган танк биатлонунун катышуу үчүн машыгуусун баштады. Былтыр Орусияда өткөн мелдеште ийгилик жараткан кыргызстандык танкисттер бул жылы алдыңкы орундарга жетүүнү максат кылышууда. Бул үчүн окуу таласында бардык шарттар түзүлгөн. Машыгуунун жыйынтыгында көчүрмөн даярдыктагы кызматкерлерге танк биатлонуна катышуу жолдомосу берилет. Танк биатлонун катышуучулары алгач танк экипажын тааныштырып, андан соң танктан иш жүзүндө атуу, башкаруу, айдоо жана дене тарбия боюнча көч сынашат. Механик айдоочу Искендер Камалов өткөн жылкы эл аралык танк биатлонуна катышып, тажрыйба топтоп келген. Ал жаш жокерлердин машыгуусуна жардам берүүдө. Көп күчтүү мамлекеттер болду. Ал жакта 12 мамлекет болду. Ошол 12 мамлекеттин ичинен былтыр 7-место жетишкенбиз. Кудай буйрса быйыл аракет кылып атабыз. Жакшы месторлорго жетишкенге. Ал жакта деле танктар, ушул эле танктар. Ушул эле танк эми жаңы да. Ушул эле биз просто эскирип калганбыз. Оштогу танк батальонунун катардагы жоокери Нургазы Жусупов эл аралык мелдешке катышуу үчүн бүт аракетин жумшап машыгууда. Ал буга чейин аскердик оор техникалар тууралуу теориялык сабактарда окуп үйрөнгөн. Биатлонго эч жака катышкан эмес, танканда биринчи жолу көрүп, үйрөнүп, көчүрмөн танкаларды көрүп, абдан сыймыктанып, сүйүнүп жатабыз. Кызыгуу барбы? Албетте кызыгуу бар. Биринчи келгенде танканы көрүп алып эле бул эмне экен деп абдан кызыкканбыз. Кийин бизге офицерлер, командирлер бүт баарын үйрөтүп, танка эмнеден турат, канча бөлүктөн турат, бүт баарын айтып үйрөтүп, кылдаттык мамиле менен үйрөткөн баарын. Машыгуунун биринчи этабы Ош жана Баткендеги аскер бөлүктөрүндө өткөн. Экинчи этабы окуу таласындагы танк экипажынын күжүрмөн даярдыгы жана танктан ок атуу даярдыгы боюнча болот. Күжүрмөн планынын негизинде азыркы учурда биздин мына танк экипаждар акыркы сабактар өтүп жатат. Күжүрмөн даярдык боюнча биринчи кезекте. Анан танкалык экипаждардын бири-бирине орусча айтканда мына слаживание боюнча ошо сабактары болот. Машыгуунун 3-чү этабы Балыкчы шаарында өтөт. Анын жыйынтыгында күжүрмөн даярдыктагы мыкты танкисттер эл аралык мелдешке жолдомо алышат. Мендер Ниязалиев, Рысбек Мазайыт уулу, Ынтымак, Баткен облусу. 8 мартка карата 3 күн эс алуу болот. 8 март майрамы жекшемби күнгө дал келгендиктен дүйшөмбү 9 март эс алуу күн деп жарыяланды. Ошентип кыргызстандыктар 3 күн катары менен дем алат. Бул тууралуу бүгүн өкмөттөн кабарлашты. Эске салсак, жаңы жылдан кийинки бир апталык каникулду иштеп берүү уланууда. Ишембиге дал келген Нооруздан кийин эс алуу болбойт. 23 март дүйшөмбү жумуш күнү деп кабыл алынган. Азыр болсо кезек эл аралык жаңылыктарда. Курамына Вашингтон кирген Колумбия округу марихуананы аз өлчөмдө алып жүрүүгө уруксат берди. Жергиликтүү убакыт боюнча түн жарымынан маң затты колдонгондорго эми кылмыш иши козголбойт. Марихуананы колдонууга уруксат берүүнү өткөн жылы Вашингтондун тургундары колдошкон.
Мексикада жанар тоо активдешип, Пуэбла аэропортунда эл аралык авиа каттамдар токтотулду. Жанар тоодон чыккан буу 3 чакырым асманга көтөрүлүп, көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлбөй жатат. Учуу тилкелери болсо күлгө толду. Жанар тоонун активдүүлүгү жекшембидеги жер титирөөдөн кийин жогорулаган. Нью-Йоркто Ислам мамлекети уюмуна кошулууну каалаган өзбекстандык 2, казакстандык 1 жаран кармалды. ФБР аларды шаардын Бруклин аймагында колго түшүргөн, үчөө тең Бруклинде жашап жаткан. Өзбекстандыктардын бири 30, бири 24 жашта, казакстандык жигит 19га чыкканы аныкталды. Алар өзүн Ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топко каржылык көмөк көрсөткөн жана Түркия аркылуу Сирияга өтүп, согушкерлердин катарына кошулууга аракет кылган деп айыпталып жатат. Эгер алардын күнөөсү далилденсе, 15 жылга чейин эркинен ажыратылат. Ооганстанда 2 суткадан бери токтобой жааган кардан улам көчкү жүрүп, 100дөн ашык адам каза болду. Кырсык өлкөнүн түндүк чыгышында катталган. Мында бир канча кыштак кар алдында калды. Дагы 100дөгөн тургундар суукка тоңуп же башка жарааттарын алышкан. Ооганстанда кар көчкүсү күн сайын 10го жакын адамдын өмүрүн алып жатат. Киев алдын ала акысын төлөп койгон Орус газы 3-4 күн берилет. Андан соң Газпром түзүлгөн келишимге ылайык Украинага көгүлтүрөт берүүнү токтотот. Бул тууралуу Орусиянын президенти Владимир Путин билдирди. Киевдин Донбасс аймагына газ берүүнү токтотуп коюусун Орус президенти геноцидке окшош сыпаттады. Нафтогаз билдиргендей, Газпром 2 күндөн бери Украин тараптын газды келишимдин негизинде жеткирүү талабына жооп бербей келет. Австрия парламенти ислам дини тууралуу талаштуу мыйзам кабыл алды. Ага ылайык мусулмандарда диний майрамды өткөрүү укугу сакталып, бирок мечиттердин жана имамдардын ишмердүүлүгүн чет жактан каржылоого тыюу салынды. Муну менен бийлик радикализмге каршы күрөшсө болорун айтууда. Бирок мусулмандардын лидерлери мыйзам дискриминациялык мүнөзгө ээ экенин белгиледи. Анткени христиан жана еврей коомунун чет элден каржылоо алуу укугу сакталып калган. Учурда Австрияда 1,5 миллион мусулман жашайт. Бул өлкө калкынын 6%-на жакындайт. Жергиликтүү жаңылыктарыбызды улантабыз. 28 февралда ынтымак телеканалы жаштар арасында шайыр тапкычтар клубунун таймашын өткөрөт. Ага биринчи сезондун 2 турундагы оюнда 4 команда Бажалар, Идеал, Браво жана I Love командалары ойнойт. Мындан сырткары Космос жана ОК командалары мейман катары катышат. Иш-чаранын максаты улуттар аралык достукту бекемдөө, маданияттык карым-катнашты жогорулатуу. Шайыр тапкычтар клубу Бабур театрында өтөт. Ушун менен программабызды жыйынтыктайбыз. Сиздер ушул жана башка жаңылыктар менен биздин сайттан да таанышсаңыздар болот. Ынтымак чекит KG сайтынан түрдүү маалыматтар менен кабардар болуп, кызыктуу берүүлөрүбүздү көрө аласыздар. Алдыда эртең күн алган аба ырайы жана спорт жаңылыктары. Кечиңиздер көңүлдүүлансын, аман болуңуздар. Февралда республиканын айрым жерлеринде кар жаашы күтүлөт. Тоолуу аймактарда жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Баткен облусунда түнкүсүн -2, -7, ал эми күндүз -2, +3. Ош облусунда түнкүсүн -5, ал эми күндүз 5 градуска чейин жылуу. Жалал Абад облусунда түнкүсүн -5, ал эми күндүз 5 градуска чейин жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн -10, -15, ал эми күндүз -5 градус суук. Талас өрөөнүндө түнкүсүн -1, -6, ал эми күндүз -1, +4. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -1, -6, ал эми күндүз 1 градустан 6 градуска чейин жылуу. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -5 градус, ал эми күндүз 1 градустан 6 градуска чейин жылуу. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, түнкүсүн туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 2 градус, ал эми күндүз 3 градустан 5 градуска чейин жылуу. Ош шаарында бир аз кар жаашы күтүлөт, абанын температурасы түнкүсүн 2 градустан 4 градуска чейин жылуу, ал эми күндүз 2 градус болот.
Здравствуйте на нашем телеканале «Новости спорта», в котором, как обычно, я расскажу о самых свежих вестях в мире спорта. В проходящем турнире Лиги чемпионов в матче плей-офф случилась сенсация. Монако на Эмирейтс уверенно победил лондонский Арсенал со счетом 3-1. Счет матча открыл полузащитник Жофре Кандакби на 38-й минуте ударом с дальней дистанции. Второй гол на свой счет записал нападающий Димитр Бербатов, который вошел в штрафную и спокойно пробил мимо голкипера. А третий мяч забил полузащитник Яник Феррейра Караска, убежав от защитника из довольно острого угла, отправил мяч низом в дальний угол. Канонеры ответили мячом хавбека Алекса Окслейд-Чемберлейна. Ответная встреча пройдет 17 марта на стадионе Луи-2 в Монако. Байер в домашнем матче этого же тура Лиги чемпионов нанес поражение Атлетико со счетом 1-0. Единственный гол встречи забил хавбек гостей Хакан Чалханоглы на 57-й минуте. Ответная встреча пройдет 17 марта на Висенте Кальдерон. Денис Гольцов встретится с австралийцем, побеждавшим Александра Емельяненко. 3 апреля в России состоится бойцовский турнир Airmake Prime Challenge. Главным событием предстоящих состязаний станет бой с участием российского тяжеловеса, чемпиона Европы по боевому самбо, чемпиона мира Дениса Гольцова. Соперником русского богатыря станет нокаутер из Австралии Питер Грэм, ветеран турниров К1 и Беллатор, известный своими победами над топовыми бойцами Александром Емельяненко и Константином Глуховым. 50-й чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит с 18 февраля 2015 года в шведской Фалуне. В соревнованиях принимает участие 700 атлетов из 55 стран мира. Вчера шведский лыжник Юхан Ульсен стал чемпионом мира во Фалуне, выиграв индивидуальную гонку. Ульсен преодолел дистанцию 15 километров за 35 минут. Вторым стал француз Морис Манифика отставанием 17 минут 8 секунды. Тройку замкнул норвежец Андерс Глерсон. Таковы были новости спорта. В студии был Эламан Джомартов. До новых встреч!